Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Денсаулык иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Западный тараптагы Ишкаван айылынын жанында жайгашкан мына ушул Кызыл Байрак айылынан сатыла турган 6 сотук жер тилкесин тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге толук адресин түшүндүрө кетейин. Бул жактагы Западный жана ошондой эле Горгайынын ортосунда жайгашкан объездной жолун бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Мына ушул объездной жолунан сиздер Ишкаван айылына киресиздер дагы. Бул жака түз 2 километр түз жүрүп келгениңиздерде жолдун сол тарабында Кызыл Байрак айылы деген жазууну көрөсүздөр. Мына ушул жазуунун жанындагы мына ушул көчөгө кирип ичкериге дагы 100 метр жүрүп барсаңыздар канал бар. Ошол каналдан өтө бериңиздер, ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат беребиз. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан каналдан өтөсүздөр дагы оң тарапка бурулуп, бул жака 150 метр түз жүрүп келгениңиздерде бул жерде 4 көчө. Ушул 4 көчөдөн сиздер мына ушул сол тараптагы биринчи көчөгө буруласыздар дагы ичкериге түз 250 метр жүрүп барсаңыздар жанагы сатыла турган жер тилкесинин алдына барасыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы көрсөткөн мына ушул көчө менен бул жака түз жүрүп келе бересиздер. Тактап айтканда ушул эле көчөнүн аяк тарабында мына ушул жанагы биз айтып аткан 6 соттук тегиз жер тилкеси жайгашкан. Бул жерде жердин ээси атайын тегиз деп даярдап койгон экен, ушундай эске алыңыздар. Азыр сиздерге ушул тегиз 6 соттук жер тилкесин тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, ушул сатыла турган жер тилкесинин ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Денсаулык иштериңиз жакшыбы ака? Жакшы, рахмат, жакшы. Жериңиздерди сатыкка коюп турсуздар, а? Коюп сатыкка. Бул жакта үйлөр көбөйүп калыптыр кыйла, а? Көбөйүп калган да. Бул жакта үйлөрдүн саны күндөн күнгө көбөйүп атат экен. Эми өзүңүздөр да кийин келип, аралап, көрүп, толук маалымат алып кетесиздер албетте эле. Жер тууралуу маалымат берели. Жери тегиз, жери 6 сотук. Бул жагы туурасы болуп калат экен. Туурасы 20 метр. 20-30. Бул жагы болсо өзүңүздөр көрүп атасыздар, тегизделип койгон. Бул жагы 30. 30га 20 болгон 6 сотук жер тилкеси. Документтери бүт бардыгы жакшыбы? Жакшы, полный кызык деп өзүмдүн атымда. Өзүңүздүн атыңызда? Кандай условиялар бар бул жерде? Эмне бар, эмне жок? Свет полный келген, столба буякта бар. Столбалар орнотулган. Суу келет деп атат, мурда мына өйдөдөн суу аккан экен эле. Өйдө тарапта канал бар дейт, а? Ошол эми келет деп атат го. Жакшы. Мынакей достор, азыркы учурда свет бар. Бул жакта столбалар орнотулган, свет кадимкидей эле бар. Өйдө тарапка бир 300-400 метр чыгып барсаңыздар канал бар. Эми бул Кудай буйруса бул жакка дагы ушул канал аркылуу суу келет экен. Ушуну дагы эске алыңыздар. Кааласаңыздар ушул эле көчө менен бул жакка дагы бир 250 метр түшүп барсаңыздар жанагы жерде канал бар, сиздерге тартып көргөздүк. Ошол жактан дагы суу тартып алсаңыздар болот. Алсаңыздар бул жакка ушул сатыла турган жер тилкесине кудук жасатып алып, шаардан 1,5 миң сомго таза суу заказ кылып, 1 ай колдонсоңуздар дагы болот. Ушундай варианттар бар, ушуну дагы эске алыңыздар. Мектеп, бала бакча, магазин проблемасы кандай болуп калат бул жерде? Азыр пока мына Кызыл Байрактын немеси өзүнө түшөт да, мектебинечи балдар. Ошол жакта бар, а? Ал жакта бар. Негизи Кызыл Байракка мына чыкканда жанагы оң жакта мектептин неси турат го. Ошол жерге жакында. Каналдын жанында? Жанында. Ошол жерге пландалып атат. Жакшы. Бул жакта каналдын жанында өзүнө мектепке жана ошондой эле бала бакчага ылайыкталып месте калтырылган. Кудай буйруса ошол жерге мектеби, бала бакчасы болот экен. Азыркы учурда жок. Ошол себептен Кызыл Байрак айылынын центрине же болбосо Ишкаван айылына мектеп, бала бакчасына барып турсаңыздар дагы болот. Ушу көчөнүн башында да, биздин мектеп чөт деген көчөнүн башына киребиз. Чеккечи. Жакын эле, маршруттук каттамдарына кире турган болсок, Кызыл Байрак айылынын өзүнүн маршруттук каттамдары бар, шаардын буш-буштарына барат. Ушул жерден баштап Западныйдын круговуна канча мүнөттө жетип калса болот машинасы менен? Билбейм, бир 5 мүнөттө жетет го дейм. Айдаган карап. 5-10 мүнөттө жетип калат, а? 5-10 мүнөттө жетпейт, 5 мүнөттө эле. 5 мүнөттө жетип калат. Жолдорун дагы кийин келесиздер, көрөсүздөр. Жолдору да теп-тегиз асфальт. Ушуну дагы эске алыңыздар. Баасын канча деп атасыз ака? 1,2 миллион деп атам. Сразу эле сомго айтасыз, а? Сомго эле. 1,2 миллион сом. Содалашуу болот? Болот, конечно, түшпөйм. Вариант жолдоручу? Машинанын баары эле алмашпайлыбы деп чалып калса? Жок, андай вариант. Өзүм башка бирдеке иштетейин деп атам, ошо акча керек. Только наличка, а? Наличка.
жакшы содалашуу болот экен, вариант жолдору жок, только наличка экен. Бирок жакшы эле түшүрүп беребиз дейт. Өтө сонун жерде жайгашкан, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Шаарга дагы жакын, Западныйдын круговуна жакын эле жерде жайгашкан. Панорамный вид. Эң негизгиси мындай таза аба, шамал жүгүрүп турат. Эң негизгиси тынч. Ушуну дагы эске алыңыздар. Болуп тура экен, ийгилик, жакшы сатып алыңыздар. Рахмат. Мынакей достор, биз сиздерге шаарга жакын эле жерде жайгашкан ушул Кызыл Байрак айылында сатыла турган 6 соток жер тилкесин тартып көргөзүп түшүндүрүп бардык маалыматын алып бердик. Эсим номери экранда жазылган. Өзүңүздөр чалып сүйлөшүп ушул жер тилкесине дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай шаарга жакын жерде жайгашкан 6 соток тегиз жер тилкесин колдон чарбаңыздар. Барыңыздарга ийгилик. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.